Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жана Элдер аралык китеп палатасы бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине Айтматовду окуйбуз аталышындагы китеп көргөзмө уюштурушту. Жалпысынан көргөзмөгө 20га жакын басмакана, китеп дүкөндөрү жана китепканалар катышты. Ушул иш-чаранын алкагында ар кандай конкурстарды, викториналарды, китеп окумайларды баарын тең уюштуруп атабыз. Эң негизги конкурстар ошо Айтматовдун чыгармалары боюнча сүрөт тартуу, Айтматовдун чыгармаларын балдарга окутуп берүү, Айтматовдун китептери менен тааныштырып, андан тышкары майрам болгондон кийин балдарга дагы ар кандай оюн зоокторду уюштуруп берип атабыз. Айтматовдун бир катар чыгармалары балдар темасына арналган. Алар Айтматовдун балдар деген ат менен окурмандарга белгилүү. Балдарды туура жолго багыттоо, мекенди сүйүүдө автордун чыгармалары талашсыз. Элдер аралык китеп күнүнө карата Айтматовдун чыгармалары боюнча балдар арасында сүрөт сынагы жарыяланган. Балдарга атайын ушундай китеп окууга тартуу үчүн ушундай иш-чара уюштурганбыз. Иш-чарада болсо бизде ар кандай конкурстарыбыз бар. Анан мондай конкурстарга жеңүүчүлөрдүн атайын биз белектерди даярдаганбыз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата конкурс жарыялаганбыз. Быйыл 90 жылдык эмеспи? Анан жеңүүчү балдарга биз атайын мондай пакетке өзүбүздүн китептерди салып ичине мондай кылып. Аркада өзүбүздүн ар кандай белектерибиз бар. Мондай альбомдорду, китептерди балдарды кызыктырып китеп окууга тартуу. Балдардын дүйнө таанымына сүрөт өзгөчө уруп делейт. Аяна мектеп окуучусу, ал сүрөт тартканга кызыгат. Бош убактысын текке кетирбей сүрөт тартуу менен алек. Айтматовдун Саманчынын жолу ак кеме чыгармаларын окуп, жаратылыштын кооздугун тартып жаткан учуру. Мен Саманчынын жолун окугам, ак кемени окугам. Сүрөттө мен жайлоону, боз үйлөрдү тарттым. Садикте кезинде эле сүрөттү тарттым. Элдер аралык китеп күнүнө арналган иш-чара балдардын сүйүктүү ыр-бийлери менен коштолуп, келген конокторду кайдыгер калтырган жок. Гүлжамал Жумагулова иш-чарага небереси менен келип, бүгүн китеп окуган балдарды көрүп, кубанычын жашырган жок. Биз бала кезде көп Чыңгыз Айтматовдун башка дагы жазуучулардын көп чыгармаларын окуганбыз. Такай биз окучубуз аябай. Азыр болсо балдар көбүнчө интернетке, телефонго, ошолорго берилип кетип атат. Ошон үчүн мен балдарды, окуучуларды, неберелеримди баардык ошо Кыргызстандын бала бакырасын баарын ошо китепке окуганга чакырат элем, адабий китептерге. Адамга күн сайын адам болуу, же болбосо аламга кеткен жол айылдан башталат деген улуу сөз чакырык катары бүгүн дагы колдонуп келебиз. Айтматовдо окуйбуз иш-чарасы бир жумага созулуп, жеке эле борборубузда эмес, район, областтардын борборлорундагы китепканаларда уламакчы.